Талас облусунда кичи футбол боюнча кышкы чемпионат өттү. Мелдешке облус аймагындагы 80ден ашык командадан алдыга сурулуп чыккан мыктылар катышып, кызуу оюн көрсөтүштү. Чемпионат Талас облусунун футбол ассоциациясынын демилгеси жана Альянс Алтын компаниясынын каржылык колдоосу менен уюштурулду. Чемпионат жыл сайын өткөрүлүп келет бизде. Демилгени өзүбүз көтөргөнбүз. Альянс Алтын компаниясынан сурандык, жардам беришти. Азыр өзүңүздөр көргөндөй баардык белектерди Альянс Алтын берген тыйынына сатып алып командаларга берип атабыз. Муну Талас облусунун футбол сүйүүчүлөрүнүн ортосундагы ынтымагынын арттыруу максатында жана футболду жайылтуу, өнүктүрүү максатында уюштуруп келебиз ар дайым. Бул эми кышкы чемпионат, албетте азыр орозо бүткөндөн кийин алдыда жазгы чемпионаттарыбызды баштайбыз. Жыйынтыгында 17 жаштан жогору 4 курак боюнча мыкты командалар жана оюнчулар иргелди. Көгөй, Күмүштак, Кабылан жана Оптовка командалары тең туштар арасында биринчи орунду камсыздашты. Жеңүүчүлөргө өзгөчө болуп жасалган дипломдор, кубок, медаль жана 20 000 сомдон тапшырылды. Любительбиз, көп жылдан бери ойнойбуз. Дайыма ушул жака кыш кызын келебиз. Кировкада чемпионат өтөт, ага катышабыз. Бизге ушу мотивация берет. Бүгүн жакшы, настроениябыз жакшы, биринчи болдук Кудай кааласа. Буюрса жакшы кубокторду өрдү, жакшы немелер, белектерди өрөт, ыраазычылык. Жалпы ушул чемпионду Баорот жамаатына арнайбыз. Алтын Альянс компаниясына жана Аскат Байке, Тимур Байке бардык ушу футбол федерациясына чын жүрөктөн ыраазыбыз. Алла ыраазы болсун. Футзал өнүгөрсүн, Талас Кудай буйрса футболуна салым кошо беребиз. Талас облусунун футбол биримдиги жана Альянс Алтын компаниясы бул күнү турнирдин катышуучуларын капа кылган жок. Биринчи орундан 3-чү орунга чейин барына сыйлыктарды ыйгарды. Ошондой эле ар бир курак боюнча мыкты оюнчуларга атайын белектерди берди. Белгилей кетсек, компания бул оюндарга 3-чү жыл катары менен демөөрчүлүк кылууда. Бул боюнча компаниянын коомчулук менен байланышуу кызматынын адиси Бекжан Осмонкулов билдирди. Ынтымак оюну 3 жылдан бери өтүп келатат. Алтын Альянс компаниясы ар дайым демөөрчү болуп колдоп келет. Спорт ден соолуктун булагы деп коет го. Спорт менен машыгып туруш керек ар бир адам. Спорт менен дос болосуң, спорт менен бир болосуң. Спорт бекемдикке алып келет. Футзалы азыр бүт жакта өнүгүп атпайбы? Аңсагандай биздин да максат ушул. Компаниянын атынан ар дайым ушул футболду көтөргөнгө даярбыз. Футзал боюнча кышкы мелдеш жогорку деңгээлде болуп, көрүүчүлөрдү көп топтоду. Мурда футбол биримдиги өз аракети менен уюштуруп келген болсо, азыр Альянс Алтын компаниясынын колдоосу менен өткөрүп, белектерди өзгөчө кылып, акчалай байгенин көлөмүн да көбөйткөн. Анын натыйжасында мелдешке катышууну каалагандардын саны өскөн. 18 жаштан өйдө 24 команда беттешти. 35 жаштан өйдө 10 команда катышты. 45 жаштан өйдө 5 команда беттешти. И 50 жаштан өйдө ал жерде 6 команда беттешти да. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль 5 ай бою ушул оюндар өтүп атты да. Анан бизге ушул 3 жылдан бери каражат бөлүп, бизге колдоо көрсөтүп жаткан ушу Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигине, жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясы футзал боюнча Талас облусундагы чемпионаттарга жылда демөөрчү болуп, футбол биримдигине жакындан колдоо көрсөтүүдө. Компания облустагы спорттун бардык түрүнө көңүл буруп, аларды өнүктүрүүдө жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барууда.